Балаңыздын келечегин бүгүнтөн баштаңыз. Москвадагы Дарование Москвы мектебинде 2026-2027 окуу жылына кабыл алуу уланууда. Бул жерде балаңыз англис жана араб тилдерин үйрөнөт. Мектепке сапаттуу даярдыктар өтөт. Спорт жана чыгармачылык менен өнүгөт. 3 маал адал тамак менен камсыз болот. Жайкы лагерде пайдалуу эс алат. Байланыш номери +7 901 346 01 09. Орундар чектелүү. Балаңыздын ордун азырдан бұрандаңыз. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Путин мигранттар үчүн 3 жаңы мыйзамга кол койду. Эрежелер тамырынан өзгөрдү. Путин Пашинян менен сүйлөштү. Армения евро биримдикке өтөбү же Евразия экономикалык биримдигинде калабы? Орусияда депортация күчөдү. 44 000ге жакын мигрант чыгарылды. Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттарга байланыштуу жаңы мыйзамдарга кол койду. Эми чет элдик жарандар өздөрүнүн жана багуусундагы үй бүлө мүчөлөрүнүн жашаган аймактагы жашоо минимумунан төмөн эмес деңгээлде камсыз кыла аларын далилдөөгө милдеттүү болушат. Мындан тышкары эмгек мигранттарынын 18 жашка чыккан балдары Орусиядан чыгып кетүүгө же 30 күнүн ичинде өздөрүнүн убактылуу жашоого уруксатын мыйзамдаштырууга тийиш. Ошондой эле балдардын убактылуу жашоого уруксатын 18 жашка чыкканга чейин гана узартууга болот. Бул үчүн ата-эне ар бир бала үчүн тиешелүү алдын ала салык төлөмүн жүргүзүшү керек. Эгерде уруксат өз убагында узартылбаса же жокко чыгарылса, чет элдик жаран жана анын балдары мыйзамдуу башка негиз жок болсо 15 күнүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө милдеттүү болот. Орусиянын президенти Владимир Путин миграция жана байланыш тармагына тиешелүү дагы бир жаңы мыйзамга кол койду. Жаңы мыйзамга ылайык чет элдик жарандарга сим-карта сатууда мыйзам талаптарын бузган же телефондун имейл кодун көрсөтпөй, ошондой эле түзмөк тууралуу атайлап жалган маалымат менен келишим түзгөндөр кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мыйзамда төмөнкүдөй жазалар каралган: 300 000ден 500 000 рубльга чейин айыппул, 180 саатка чейин милдеттүү коомдук жумуштар, 6 айга чейин түзөтүү жумуштары, 1 жылга чейин эркиндигин чектөө же мажбурлап иштетүү, 2 айга чейин камакка алуу же 1 жылга чейин эркинен ажыратуу. Орусиянын президенти Владимир Путин миграция тармагындагы дагы бир маанилүү мыйзамга кол койду. Жаңы мыйзамга ылайык эми квалификациялуу чет элдик адистер үчүн кесиптердин расмий тизмесин бекитүү ыйгарым укугу Орусиянын ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Буга чейин бул милдет эмгек министрлигинин карамагында болчу. Мындан тышкары ички иштер министрлиги эмгек министрлиги менен биргеликте айрым чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга өздөрүнө уруксат берилген аймактан тышкары Орусиянын башка аймактарында да иштөөгө уруксат бере алат. Бул чечим аймактар ортосундагы экономикалык байланыштарды эске алуу менен кабыл алынат. Бул мыйзам квалификациялуу адистерди тартуу жана алардын ишке орношуусун жөнгө салуу тартибин өзгөртүүгө багытталган. Эске салсак, буга чейин Владимир Путин эмгек мигранттарынын 18 жашка чыккан балдарына байланыштуу жаңы талаптарды жана мигранттардын кирешесине коюлган талаптарды катаалдаштырган мыйзамдарга да кол койгон. Россиянын президенти Владимир Путин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өлкөнүн евро биримдик жана Евразиялык экономикалык биримдиктеги келечегин талкуулады. Кремлдин маалыматына ылайык сүйлөшүүдө Армениянын евро биримдикке кошулгусу же Евразия биримдигинде калуусу боюнча маселени элдин добушуна коюу зарылдыгы айтылды. Ал эми Армения өкмөтүнүн маалыматы боюнча премьер-министр Никол Пашинян евро биримдикке расмий арыз берилгенден кийин гана референдум өткөрүү мүмкүн экенин билдирген. Ошондой эле ал Путинден армян товарларын Россияга импорттоого байланыштуу айрым чектөөлөрдү жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Буга чейин Армения евро биримдикке кошулуу процессин баштоо тууралуу мыйзам кабыл алган. Буга жооп кылып Владимир Путин өлкө жетекчилигин Евразия экономикалык биримдиктеги келечеги боюнча так чечим кабыл алууга чакырып, бир эле учурда эки экономикалык биримдикте болуу мүмкүн эмес деп пикирин билдирген. Путин ошондой эле Армения Евразия экономикалык биримдиктен чыкса эркин соодадагы жеңилдиктерден ажырап, жүк ташуу эрежелери катаалдашарын жана күйүүчү майдын баасы өсүшү мүмкүн экенин эскерткен. Ошол эле учурда ал евро биримдик менен кызматташуу Москва менен Еревандын гуманитардык байланыштарына тоскоол болбошу керек экенин белгиледи. Бул сүйлөшүү Армениянын тышкы саясий багыты боюнча маанилүү сигнал катары бааланууда. Орусияда миграциялык көзөмөл дагы күчөп жатат. Расмий маалыматка ылайык 2026 жылдын алгачкы 6 айында өлкөдөн 43 700 чет элдик жаран жана жарандыгы жок адам депортацияланган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 65,5%га жогору. 2025 жылдын биринчи жарымында Орусиядан 26 400 адам депортацияланган. Мындан тышкары мамлекеттик дума депортацияга негиз боло турган укук бузуулардын тизмесин 22ден 45ке чейин көбөйттү. Жаңы өзгөртүүлөргө жынысына, расасына, улутуна, тилине, диний көз карашына байланыштуу басмырлоо жана экстремизмге тиешелүү айрым укук бузуулар да киргизилди.
Ошондой эле Орусияда убактылуу жашоого уруксат же жарандык алуу үчүн кайрылган чет элдиктерден соттолбогону тууралуу маалымат талап кылууну караган мыйзам долбоору да жактырылды. Мындан сырткары Ички иштер министрлиги чет элдик жарандарды уюшкан тартипте жумушка тартуунун жаңы эрежелерин киргизүү боюнча эксперимент даярдап жатканы маалымдалды. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.